Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, Россия Федерациясы 150 Россиянын жаранын аскерликке чакыруу боюнча указга кол койду. Бул мобилизациябы же кандай? Ушул боюнча сөз болмокчу. Сөз баштардын астында биздин YouTube каналга катталып коюңуздар, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Мекендештерге тиешелүү, миграцияга тиешелүү эң актуалдуу расмий маалыматтарды биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, 31 мартта Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин жарлыкка кол койду. Ал жарлыкта болсо 1 апрелден баштап 15 июлга чейин Россия Федерациясына жазгы аскерликке чакыруу акциясы болуп өтөт. Бул орусча айтканда весенний призыв деп коет. Мобилизацияга тиешеси барбы жана кыргыз жарандарга тиешеси барбы? Бул жерден бул мобилизация эмес, бул жыл сайын болуп өтө турчу эле, жылына 2 жолу призыв болуп турат, күзүндө, анан кийин жазында. Бул жазгы призывда 150 жаранын аскерликке чакырып атат. Эми бул Кыргызстан жарандарына эч кандай тиешеси жок. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогы болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт. Бирок Орусиянын жарандыгын алган мекендештерибиз бар, ошолорду чакырыш мүмкүн. Анан кийин кам санап аткан мекендештер болсо, ошол атайын согуш операциясына ошол жактан жөнөтүп коебу дегендей эч кандай коркпой эле койгула. Бул Путин дагы айтты, Шойгу дагы айтты. Атайын өтүп жаткан согуш операциясына ошол жаңы чакырылгандар алар барылбайт. Атайын өтүп жаткандарга мобилизованныйлар барышы мүмкүн, резервдеги аскерлер барышы мүмкүн, жана 3-чү категория булар болсо контрактный основага барышы мүмкүн. То есть барышы мүмкүн эмес, ушул 3 категория ошол жака барат. Ошон үчүн кыргыз мекендештерге тиешеси жок. Жаранды бар кыргыз мекендештер, Орусиянын жарандары бар. Аларга болсо ошо коркпой эле аскерликке чакырса барып бара берсеңиздер болот. Андан тышкары мекендештер 2023 жылы мамлекеттик думанын депутаттары ушул мыйзам боюнча бир аз өзгөртүү киргизген. Мурда повестканы сөзсүз түрдө колго карматыш керек болсо, азыр болсо электронный аркылуу, СМС аркылуу же болбосо госуслуги аркылуу жөнөтүп коет. Ошол да чакыруу болуп эсептелинет. Себеп деген баарыңарга белгилүү болгондой, көп Россиянын жарандары ошо аскерликке барбоонун ар айласын таап, чет өлкөгө кетип калып, башка жерге кетип калып, ошондой учурлар болгон. Ошон үчүн ошол мыйзамды кабыл алынды. Эми повестка электрондук түрдө келет, ошол повестка жетти деп эсептелинет. Эгерде повестканы алып туруп барбай койгондор болсо, анда аларга өзгөчө чара көрүлөт деп ошол министерство Миноборонадан айтышты. Урматтуу мекендештер, анан реклама катары бир сире айтып кетейин. Бизде Кыргыз диаспора кеңешине кызмат кылып аткан Дөөлөт деген бир мыкты жигитибиз бар. Анын авиакассасы бар. Ошо көп мекендештер фальшивый авиакасса билет алып алданып калып атат. Ошо биз сунуштап коелу мекендешибизди. +7 925 129 64 56 метро Сетковскаяда, Добрынинскийдагы Большая Сетковская 8-үй дроп 7 строение 2 Баракат деген чайкананын жанында. Мен адресин дагы жана телефонда толуктап жазып коем. Сак саламат болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз мекендештер. Көрүшкөнчө.